Рахмат Эсар Нышан. Урматтуу министр, эми бияктан коллегаларым бере турган суроолордун баардыгын эле берип чыгышты. Мага бир-эки момент тактап бериңизчи. 6-беренени маалыматты жарыялабоо учурлары деп 4 пункт белгилептир да. Ошондо жайылса эмне болот? Алтынчы берене. Жалпыга маалымдоо каражаттары төмөнкүлөргө укуксуз деп туруп белгилеп атасыздар да. Ошондо маалымат чыгып кетсе, жоопкерчилик кандай болот? Эмне кылып жазылат ал адамдар? Туура эмес маалымат берилсеби? Туура эмес окубайсыздар, здесь четко берилип турат да. Жалпыга маалымдоо каражаттары төмөнкүлөргө укуксуз деп 4 пункт берилип турат да. Ошолорду бузса эмне болот? Ага юридикалык жана жеке жактар тарабынан жашырууну сактоо шарты менен берилген маалыматты ачыкка чыгарууга, атын ачыкка чыгарбоо шарттары менен маалымат берилген адамды атоого, мыйзамдарда берилген учурларда ыкчам өзүлдөө, тышкы чалгындоо жана контур чалгындоо иши боюнча жалпы жоопкерчилиги кандай болот? Элбек Жаралбек Мусапов, Исангул Чыңгыз, Маданият министринин орун басары. Чыңгыз мырза, эми мен министрге суроо берип атам да, сиз министр эмес, буюрса болот окшойсуз да. Мен министрден сурап атам да. Жооп бере аласыздарбы? Жоопкерчилиги кандай болот? подзаконный актылар иштелип чыккандан кийин ар бир бүтө жоболору кандай нерсе колдонулат, бүт баардыгы ошо подзаконный акттарда детализация кылып иштелип чыгарылат да негизичи. Азыр биз мыйзамды кабыл алып алсак. Буну талкуулап мындай өз ара целый комиссия түзбөдүңөр беле? Жоопкерчилиги кандай болот? Камалабы? Аны деген депутаттар ызылдап атып алдырттык да. Эмне болот жоопкерчилиги? Ошо подзаконный актыларда бүт баарын детализация иштеп чыгып, ошол жакта көрсөтөбүз. Мындайда мисал катары баягы сойкулук менен алектенди деп маалымат чыгып кетти, массалык маалымат каражаттарына кыздардын беттерин чыгарып койдуңуздар да. Сиздер эмес, жалпысын айтып атам да. Бирок ошондо деген массалык маалымат каражаттар ошол мыйзам кабылданса жазаланып кетмек, а эмнеге ошол информацияны утечка кылдырып аткан укук органдары азыркыга чейин жазалана элек? Ошондой суроолор туулат да. Акыйкат маселеси да. Көп нерселер баягы убагында иштелип чыкпай калгандыктан азыр Жо, укук органдар боюнча мыйзамдар бар. Сиз билбейт окшойсуз да. Жазаланган жок. Ошондон мындайда бирөөгө карата мыйзам иштеп калат, бирөө башкаларга карата иштелбей калат деп массалык маалымат каражаттардын капа болгондор ошол да. Негизгиси. Азыркы күндө милиция жанакындай маалымат чыгарса аларга жооп мыйзамда жазылган да, жоопкерчиликке эч ким тартылган жок. А именно журналисттерге келгенде бизди ошентип азыр деле 11 журналист камалып жатпайбы? Ошондо биз камалып кетебиз деп алар капа болуп атышат да. Аларды мисалы мен түшүнүп атам. Бул бир суроо. Экинчиси 16-беренеде жалпыга маалымдоо каражаттын мамлекеттик каттоосу боюнча. Ошондо пункттарды карасаңыздар, приоритет Минюстабы же Минцифрадабы? Жалпы мамлекеттик каттоо боюнча бул юстиция министрлиги менен санариптик өнүктүрүү. Жок, приоритети кимде болот? Юстиция министрлиги. Юстиция министрлигиндеби? А эмнеге анда 6-пунктунда деген жазып атасыздар? Минюст же Минцифры деп. Ошол анда бул жагын тактап коюңуздар да. Здесь у кого приоритет түшүнүксүз болуп атат да. Ким биринчилиги кимде болуп атат да. Андан кийинкиси 17-беренени ачсаңыз. Жалпы маалымдоо каражаттарын мамлекеттик каттоо жөнүндө арыз берүү. Ошонун так үстүндө 16-берененин 11-пунктун окусаңыз, мындай сизге жеңилирээк жолун айтып бератам да. Менчик ээси, уюштуруучу мамлекеттик каттоо жөнүндөгү бөлүп берилген күндөн тартып 6 айдын ичинде жалпыга маалымдоо каражатын продукциясын даярдоого кириштүү укугун сактап турат. Бул мөөнөттү өткөрүп жиберген учурда жалпыга маалымдоо каражатын мамлекеттик каттоо жөнүндөгү күбөлүк жарыксыз деп таанылат да. Ким менен таанылат? Биз эми мыйзамдуу мамлекетте жашап жатабыз да. Юстиция министрлигине айттым, жооп берип койсун. Саламатсызбы, Ким менен таанылат? Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков. Туура мамлекеттик каттоо бул юстиция министрлигинде жана буга чейин да болуп келген. Мына азыр 2740 жалпы маалымдоо каражаты деп
айтканда бунун эми бүгүнкү күндө бир 100дөй эле иштейт да активдүү, булар жөн эле. Ошондуктан бул мамлекет каражатын каттоо жөнүндө күбөлүктүү жараксыз деп табуу жөнүндө бул мыйзам кабыл алгандан кийин жанагы подзакон акт менен жөнгө салынат. Бул басымдуу бөлүгү бул юстиция министрлигинин эле аткаруучу жоболоруна кирет. Жок, мен бөлүгүн сураган жокмун да. Мен первоочередной заким деп сурап атам. Ошон үчүн. Ошол юстиция министрлигинде болот. Андан кийин Минцифр болуп калабы? Жок, бул жерде ошол сурооңузга мен жооп берейин дегем. Юстиция министрлиги же Санарип деген юстиция министрлиги буга чейинки салттык жалпы маалымдоо каражаттарын каттап келе берет. Бул гезит, журнал, радио, телерадио жана маалымат агентство. А Санарип өнүктүрүү министрлиги бул веб-сайт тармагындагы эле жалпы маалымдоо каражатын Ошентип бөлүнөт. Ошентип бөлүнөт. Анткени 5 менен 6 пунктта кичине ошол жан такталбай мыйзам менен мыйзамды мисалы жакшы түшүнбөгөн адамдар, биздин жарандар окуса, аларга түшүнүксүз болот. Ошондуктан бул жерде четко жазылыш керек, первоочередной порядок бунуку деп же тактап жазыш керек. Бул учурларда Минюст, бул учурларда Минцифр деп. Ошону мен министрден суранат элем да. Анан урматтуу министр, жанакы мен айтып кеткен пунктты окудуңузбу? Ошондо признается кем? 17-нин Жок, 17-нин үстүндө 11 пункт. Бул деген 16-нын эң акыркы. 16 менчи ээси уюштуруучу мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк берген күндөн тартып 6 айдын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарынын продукциясын даярдоого киришүү укугун сактап турат. Бул мөөнөттө өткөрүп жиберген учурда жалпыга маалымдоо каражаттын мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк жараксыз деп табылат деген боюнча. Ким табат? Юстиция министрлиги жооп берип койсун. Элбек Жагылбековна, бул жерде деле кайрадан салттык жалпы маалымдоо каражаты болсо юстиция министрлиги тарабынан, ал эми веб-сайт тармагында жалпы маалымдоо каражаты болсо Санарип өнүктүрүү министрлиги тарабынан жараксыз. Ошол нерсени бул жерде жазып койсо туура болмок беле? Мындай суроо берилбейт эле да. Башынан эле Сот менен таанылабы, Минцифр менен таанылабы, Минюст менен таанылабы? Тийиштүүлүгүнө жараша. Чыңгыз мырза, бул мыйзамдарды сиз жазган, мындай жакшыраак окусаңыздар керек. Ушактан тактап коюңуздар да. Элге түшүнүксүз болуп атат да. Сураса, так, андан кийинкиси 17 берене ачсаңыз, эми ошого келдик да. 17 беренеде максималдуу көлөм боюнча да 7 пункту. Ошону мага түшүндүрүп бересиздерби? Басып чыгаруунун болжолдуу мезгилдүүлүгү жалпыга маалымдоо каражаттарынын максималдуу көлөмү. Максималдуу көлөмү деген эмне? Канча? Кантип түшүнсө болот? Элбек Жагылбековна, бул жерде 92-жылкы мыйзамдан бери эле катталып келет. Мисалы ошону мага түшүндүрүп бербейсизби? Ошо түшүндүргөнү кетип атам да. Эмнеге сиз түшүндүрүп атасыз? Мен министрден сурап атсам. Биз каттайбыз да юстиция министрлиги. Каттоо күбөлүктү биз берип келебиз. Министр буну билбейби? Жок, юстиция Анан кантип бул мыйзамдарды алып келип биздин астыбызда келип атат? Ошондуктан ушунча убакыттан бери келбей жүргөн себеби ошол болуп атат да. Сиз ана бул жерде деген сөзсүз түрдө министр жооп бериш керек деп 3 жолу мына парламент жылдырды да. Эки министрликке бирдей тапшырма берилген. Бул маданият, маалымат, жаштар саясаты министрлиги, юстиция министрлиги. Ошон үчүн эки орун басарга атайын делегирование болгон, эки жактуу. Трибунага сиз чыктыңыз да. Билесизби, максималдуу объем жөнүндө сөз болгондо бул кайсы объем жөнүндө сөз болот, урматтуу министр? Мен сизди сыйлайм, мен билем, сиз маданият тармагында биякта отурган баардын эң мыкты адисисиз. Бирок бул жерде деген именно массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзамга тейлей турган маданият министрлиги болуп калгандыктан мен бул суроону берип атам да. Мүмкүн азыр адамдар угуп атат, түшүнбөй атат да. Максималдуу объем деген кандай? Туура, Элвира Жагылбековна, сиз айтып атканыңыз туура. Эми бизде министрликте биз көп тараптуубуз да, биз 7 тармак боюнча, ар бир детализация боюнча биз жетишпей калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн ар бир орун басар, ушуга жооптуу орун басарларга делегировать этилген детально иштеп чыгуу боюнча, жооп берүү боюнча бул министрлер кабинети тарабынан сунушталган, а биз ошону алып барып өткөрүү боюнча бизге тапшырма берилген. Ошондук үчүн жана катта Акылбек Өсөнбеков жөнөткөндө дагы ушул эки орун басарды баса белгилеп ушулар жооп берсин, детально ошо токтоп калбаш үчүн деп. Анткени министр Урматтуу министр, мен бул суроону эмнеге бердим? Мен урушкан берген жокмун да. Мына мен эмнеге сурап атам? Мага журналисттерде кайрылып, массалык маалымат каражаттары, блогерлер сурап атышат да.
17 беренеде жалпыга маалымдоо каражатын мамлекеттик каттоо жөнүндө арыз берүүдө регистрацияны сөз болуп атат да, для регистрации. Сиздер деген басып чыгаруунун болжолдуу мезгилдүүлүгү, жалпыга маалымдоо каражатынын максималдуу көлөмү жөнүндө айтыш керексиздер деп. Биз ошону мурдакы 92-жылдан бери келген мыйзам жалпысынан жакшы эле мыйзам болчу да. Бул жерде болсо, азыр болсо мындай жоопкерчиликке тартылат дегенде баардыгында суроо туулуп атат да. Ошондо биз бир жумада мүмкүн 2 блок чыгарсак соц тармактарда, мүмкүн деген шайлоо убагында 10 блок чыгарсак реклама кетет. Мүмкүн ошол эле жазында, кышында жаңылыктарга жараша көлөм өзгөрүп кетсе, анда кандай болуп калабыз деп биз кайра регистрацияга барабызбы? Эмнеге максималдуу көлөмдө муякта же бул жагын кантип ким тейлет деген суроо болуп атат да. Буну Минюст сиздер да жооп бере албайсыңар. Буну Маданият министрлиги сиздер да жооп бере албайсыңар. Жооп бар. Сизде кечирим сурайм да, урматтуу министрдин орун басары да. Бул сизден дагы, менден дагы, министрликтен дагы не зависит. Вот момент вот этот, да, именно когда коснулось ответственности, журналисты и блогеры об этом забеспокоились. Кандай болуп калат деп. Ушуну ойлоп, мындай да, элдин тиякта отургандардын жүрөгү эле түшүп атат да. Кандай болуп калат, эртеси күнү бул жоопкерчиликке тартып салабы бизди депчи. Бул бир, анан макул ушу кыска жооп берип болобу? Максималдуу болжолдук болчу. жооп бериңиз. Жооп барбы сизде? Жооп бар. Элбир Зылбековна 92-жылда мыйзамдан кийин деле 19-август 92-жылы өкмөттүн токтому болчу. Ошол жерде эле максималдуу болжолдуу көлөмү жана максималдуу басып чыгаруу келген. 19-жылдагы эле өкмөттүн токтомунда деле бар булчу. Бул практикада биз кандай беребиз? Басып чыгаруунун болжолдуу мезгилдүүлүгү бул газетага, журналга берилет. 1 айда 2 жолу, же 5 жолу, же 3 жолу деп жазат. Максималдуу дарыметине жараша. Анан тиражын жазат. Жалпы маалымдоо каражатынын максималдуу көлөмү деп эгер телерадио болсо 24 саатта 18 саат, же 24 саатта 24 саат деп жазат. Ал 12 саат берип калган болсо, аны эч ким күнөөлөбөйт. Бул себеби максималдуу көлөмүн жазат дагы, ал ошол күбөлүккө жазылып, бул практикада келе жаткан тажрыйба. Сиз печатный массалык маалымат каражаттары жөнүндө сөз кылдыңыз, анан экинчиси кайсы? Бул экинчиси, биринчиси печатный, экинчиси бул телерадио уктуруу болсо, же тармактар жөнүндө сөз кылганда көлөмдү кантип белгилейсиз? Соц тармактар болсо деле бүгүнкү күндө подзакон акка киргизгенде жумасына 2 жолу, 1 жолу деп өздөрү максималдуулугун жазып кое берет. Адан эч нерсе болбойт да. Адан кем болуп калса деле алар жанагы дарыметине жараша чыгарып келе берет. Сиз бияк жагын кичине мындай тактап үйрөнүп алсыз, түшүнүктүү Практика түшүнүп ушундай. алсаңыз, практикада жок. Мен Мен каттап бул жүрөм 10 маалыматты жыл, деген 20 жылдан бери. сиз 20 жылдан бери соц тармактар 20 жылда бир кыйла астыга жылып өнүктү да. Ошол жагынан такталсаңыздар, журналисттер менен жолуксаңыз алар силерге түшүндүрүп берет. Эмнеге биз депутаттан ушул боюнча тактап ал деп сураганыңызды. Там нету таких ограничений по объему, вы поймите, пожалуйста. Сөзүн ачыгы да. Ошол эле булар капа болгондор ошол болуп атат да, дагы бир себептердин бири болуп атат да. Урматтуу министр, фейктерге каршы өткөн чакырылышта мен ошол коллегам менен бир топ биз ызылдашып, бул мыйзам иштебейт дегенде, баары бир иштейт, өкмөт иштетет деп кабыл алганбыз да. Ошол мыйзам азыр иштеп атабы? Мен мурдакы коллегамдын атынан эми бул мыйзам иштеп жатат. Көптөгөн ошол чечилбөөчү көйгөйлөрдү бул мыйзам менен чечип жатабыз. Фейктерге каршы, Фейктерге каршы, ошол жалган маалыматтарга каршы, ал жерде тагдана жазылган, бизде көптөгөн ошол сайттар менен болобу, же ошол биздин эмелер фейк боюнча биринчи ошол жазып чыгарган же туура эмес маалымат берген жакка арыз жазат. Арыз жазып, ал жактан албай кое турган болсо, бизге арыз келип түшсө, биз ал жакка кат жазабыз, ушул тактоо боюнча алып салуу, туура эмес маалыматты алып салуу. Эгерде албай, жок, бул биздин позициябыз туура дей турган болсо, 2 айга токтотулат дагы, ошол иш сот аркылуу такталып, анан кийин жөнгө келет. Мен 2 жума мурда менин мындай да, эми белгилүү мурдакы финполициянын жетекчисинин сөзүн сизден тактап алайынчы деп сурагым келип атат да. Бизде бийликтин 50 000 фейк армиясы бар деп айтып атат да. Ал киши деген бийликте да болгон, өкмөт мүчөсү болгон. Ошол боюнча сиздин ой пикириңиз кандай? Бул чындыкка дал келеби? Мен ал жөнүндө айта албайт экенмин, бирок мен бул жөнүндө фейк армия боюнча
деги эле кабарым жок экен. Ушу маалымат министрлиги. Эл арасында, журналисттердин арасында болсо ошол фейк армияны жетектеген мурдагы Матраимовдун жакташы Дайырбек Орунбеков деп айтылып атат да. Ал жагында кандай дейсиздер? Чынбы? Мен бул боюнча маалыматым жок, бирок бир жолу ошондой атайын өкмөт тарабынан фейк армия даярдоо боюнча бизге бир дагы тапшырма. Анткени биз маалымат министрлиги болгон соң бул жактан бизден бир дагы бир фейк армиябыз жок. Урматтуу министр, мен бул суроону бергенимде мага деген журналисттер кайылып, ушуну деген ушул мыйзамды талкуулап жатканда бериңиздер деп сурагандыктан сизге берип атам да. Ушундай сөздөр болуп атат эл арасында. Рахмат.